Кутмандагы достор, бүгүн бизде конокто TikTok жылдыздары. Салам. Жандысы. Кандай келе алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Негиз айтсаңыз айтаңызчы же TikTokко кандай максатта кирип калдыңыздар? Көп сүрөттөрүбүз, телефонубуз жоголуп, өчүп кетип, ушундай болчу, анан кийин TikToктон кийин сактап калалы деген эле максатта киргизип баштадык. Эне сөзүң чыккылап. Буларды силер кактан үйрөнүп алдыңар? Эдисилер. Шектенбешин көгүнүндө жакында. Бекбол эми силер чоңойгондо ким болгуңар келет? Ата. Ата? Кандай калбат элең айтасыңар? Достор мен силерди жакшы көрөм. Кутмандагы достор, бүгүн бизде конокто TikTok жылдыздары. Бир тууган Бекбол жана Эмир апасы менен чогуу бизде конокто бүгүн жагымдуу жана сонун кызыктуу маек курмакчыбыз. Салам. Жандысы. Биздин студиябызга кош келдиңиздер. Дагы бир жолу кандай келе алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. Салам. Эмир, салам. Бул болсо Бекбол, Бүгүн биз TikTok тартабызбы чогуу? Эң сонун, Анда бизде бүгүн конокторубуздун маанайлары дагы сонун, ушундай жагымдуу атмосферада улантмакчыбыз. Негизи айтсаңыз айтаңызчы же TikTokко кандай максатта кирип калдыңыздар? Негизи башында көп сүрөттөрүбүз, телефонубуз жоголуп, өчүп кетип, ушундай болчу, анан кийин TikToктон кийин сактап калалы деген эле максатта киргизип баштадык. Анан кийин киргизгенде лайктар аябай көп болуп, комментарияларды жакшы жазышкандан уже TikTokко көптөн киргизип. Буга чейин балдар өздөрү бии менен алектенишкенби же ырдап таланттары барбы? Кантип көбүнчө биз байкадык да TikTokто ошол ырдап тартышат экен, кыргыз ырларын дагы аябай жакшы мындай жайылтууга салымдарын кошуп жаткан учур экен да. Анан ошону кандай идея болуп келип калды, кандайча тартып баштадыңыздар ушул тармакка? Негизи ушул ырларды жолдошум экөөбүз көп угабыз. Үйдө да көп угабыз, негизи машина менен бир жака кетип атканда да ушуларды угабыз. Анан кичинекейинен Гүлжигит Сатыбеков, Бекбарбиев, Сыймак Бешекеев ырларды көп укканга байланыштуу булар да ошолордундай көп укса жаттап калат экен да, ошону жаттап калышты булар. Негизи эле ошол бийлерди алдын ала үйрөтөсүздөрбү же кандай? Жок, андай деле мисалы бир видео тартканга 1 саат көптөр ошентишет экен да, көрсөтүп, үйрөтүп эмес. Мисалы ал видеону көрсөтүп, аларга элдердин тартып аткандарын, анан өзүм бир көрсөтөм, анан калганын уже өздөрү улап кетишет. Бир көргөндө эле эле болушат, Негизи ырларды мен мисалы буларды кыйнап кыйналып калбасын деп жаттатып, монтип булар кийин тарткылар келбей калбасын деп мен ал ырды өзүм эле коюп ырдап үйдө жүрөм. Анан уже 1-2 күндөн уже тартсам уже өздөрү жаттап калган болот. Өздөрү эле угуп жаттап калышат турбайбы? Силер ырдаганды билесиздерби? Мындай өзүңөр TikToктон тышкары дагы ырдашабы? Ооба, бир ырдашат. Ата сөзү антым болуп деген бир ыр бар. Анда эгерде бүгүн биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы сюрприз болсун, TikToктон бийлерди көрүп келген болсок, анда азыр болсо жандуу ырына дагы көңүл салсак, Силер ырдап бересиздерби бизге? Ырдап бер, ата сөзүм антым болуп. Кана? Ата сөз антым болуп, жеткенде якы толуп, жек калатпам жет атамды, жаман деген атка конуп. Эне сөзүң чыккылап,
Boyga жетем бастаганда, байыны саккы жыям, тумуш жолу аттаганда. Баракелди, кол чабуулар болсун. Азамат Турбаевсыңарбы, Бул ырды силер кактан үйрөнүп алдыңар? Өзү сүйлөн. Өзүң элеби? Апа үйрөттү. Апа үйрөттү. Ошо TikTok'то бийлерди силерге ким үйрөтөт? Апа. Bilim ülkemizde bir alana, çatını seni oğlunda kıyamadım. Sesini ağlı kızıl akşam, gülüm nasıl bu akşam. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жаш Турбаев, негизи TikTok'тон тышкары эмне менен алектенишет? Негизи азыр үйдө эме кылышат, раскраска тартышат. Мен бул балдарга телефонду вообще карматпайм негизи кичинекейинен баштап. Анан ошого мен оюмча ошого TikTok'ту көбүрөөк булар мындай аткаргысы келип, кечинде жумуштан мени күтүшөт да, анткени телефон көрбөйт, телевизор көрүшпөйт. Көбүнчө үйдөн раскраска, пропистерди алып келип берип койгом. Ошолорду пропис тартышат, раскраска тартышат. Азыр эми чоң энеси экөөбүз азыр чүкөлөрдү үйрөтүп атабыз. Анткени тиги телефондон азыр көбүнкүн эле карасаң көздөрү оорушуп атат. Телефондон мисалы же кыргызча сүйлөй албайт, же орусча сүйлөшө албайт, англисче же мындай башка тилдүү мультфильмдерди көрүшүп, анан кийин психикасы да бузулуп калат. Негизи азыр ар кандай эмелер чыгып атпайбы, жанагындай мышык, жана хаги-ваги дегендер, анан ошого телефонду кичинекейинен кармабайт. Бирөө чалып калса эле алып келип эле бербесе, TikTok'ту бирөө тартып атканда бир көргөзөм, анан бүттү уже. Кармап отуруп, башка жактарга кирип. Негизи көп азыркы жаңы нерселерди булар билишпейт. Мультфильмден мисалы. Мурда садикке барып көрүп айтып келишчү, а так өздөрү билишпейт да. Азыр көбүнчө ошо раскраска, ырларды жаттатам. Анан көбүнчө ошо аз чүкө ойнотуп, ушундай нерселер менен алектенишет. Азыркы учурда сиздердин TikTok'уңуздарда 40 миңге жакын подписчигиңиздер жана миллиондон ашык лайкыңыздар бар экен да, ушуну канча убакыт кетти ушуну топтогонго? Негизи башында киргизип атканда аз эле эме болчу, просмотрлар деле аз эле болчу, анан бир 3 ай 4 айдын ичинде мындай резко актив көбөйүп кетти да. Аудиторияңыздар каяктан көрүшөт? Кыргыздардан да башкалары көрүшөт? Көбүнчө кыргыздарга караганда Казакстан көп жазышат. Анан кийин негизи личкага Германия, өздөрүнүн эмесинен тили менен жазышат. Малайзиядан жазгандар болду, аны негизи өзүм перевод кылып окуп да жазып аттым да. Анан ал жактардан аз. Анан Россия, Украина бар. Украинадан да аябай көп. Көбүнчө биздин жакын эмеден азыр эми Өзбекстандагы жаңы тренд узбекский ыр тартканга ошо Өзбекстандагы жазып башташты азыр. Сиздердин дүйнө жүзү боюнча сиздердин күйөрмандарыңыздар бар турбайбы демек, Анан көчөдө кетип баратканда да таанып калган учурлар болобу? Ошондо сезимдер кандай болот? Акыркы күндөрү ошондойлор болуп атат. Азыр сезимдер жакшы эле. Жакшы. Жана мындай барбы кыргызда жана баланы көргөзбөйт, көз тиет деген түшүнүктөр бар да, анан буга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Менин көз карашым, эгерде биздин жараткан Кудай талант берсе, сактаганга да жардам берет деп ойлойм да негизи. Эгерде талант берсе, сактаганга да жардам берет деп ойлойм. Анан көп эме кылбайм, мисалы көз тийип кетет. Негизи андайларга деле ишенем, бирок мындай көп мындай жүрөккө алгым келбейт да андай нерсени. Бекбол, эми силер чоңойгондо ким болгуңар келет? Ата. Ата? Малай, Азаматсың. Сенчи, Бекбол? Мен да. Сен ата болосуңбу? Азамат. Ал эми келечекте балдарыңыз эме шоу-бизнеске жакын болуп атпайбы? Ошого кандай карайсыздар? Балким келечекте өрчү болом деп калса, же болбосо башка таланттар менен алектенип калса? Мен ар бир нерсесин колдойм. Негизи
Если даже электрик болсо дагы ошол жактын профессионалы болуш керек да. Любой кесиптин профессионал болушуна мен аябай ошону каалайм да. Ырчы болсо дагы, бийчи болсо дагы, бирок мондай ошолордун бийчилердин катарындагы бийчи эмес, ошолордун профессионал деңгээлде алып барганын. Ошондой эле электрик болсо деле мындай эл тааныган, эл билген, монтип ошондой ар бир кесиби болсо да ошонун профессионалы болсо деп негизи ошондой эме кылам. Негизи эле балдарыңызды интернетке чыгарып, эл алдына жүрөт, анан кийин ошол эл алдындагы балдарды тарбиялашканда үлгүлүү болсун деп кандайдыр бир аракеттерди кыласыздарбы? Жок, эч кандай өзгөчөлүк деле жок негизи. Ошо бүт эле ата-энелер айткандай, мындай тарбияны мындай келечегине, өзүнө кийин, өзүнө кыйын болбой тургандай, тазалыкка, ошол эле билимге, бүт нерсеге мындай внимательностька, ошо эл катары эле, эл кандай эме болсо ошондой эле аракет кылабыз. Ошо өзүнө аябай тың болуп, өзүнүн эмесин өзү бүтүрүп, проблемаларын мындай кичинекейинен мен самостоятельностька аябай үйрөткөм да, мисалы артынан бир нерсе кыла коюп, андай кылбайм, кийимдерин кармайм, берем, өздөрү кийинип, бүт чтоб самостоятельный болгонго ошондойго тарбия кылабыз кичинекей кезинен. Биз дагы байкадык TikTok'то деген өздөрүнүн харизмасы менен көрөрмандарын тартып алышкан, анан ошол харизма кимден калган, балким ата-энесин тарткандыр? Харизма атасын тарткан го дейм. Көбүнчө. Негизи эле өзүңүздөр да TikTok'ко тартылганга аракет кыласыздарбы, балдарыңыздар менен же өздөрүнө эле тартасыздар? Өзүбүз деле тартып алабыз, бирок өздүкүн киргизбейбиз. Өзүбүзгө эле. Атасы кандай карайт үйдө? Атасы жакшы эле карайт. Түшүнөт, ооба. Кээ бир мисалы тарткан видеолоруна комментарий берет. Мисалы, муну монтип аткарсаңар болмок, мындай кылсаңар болмок деп өзүнүн бир кошумча бир өзүнүн эмесин, кеңештерин берет. А так көз карашы жакшы. Негизи элечи, үйдөчү силер тентик кылганда апаңар көбүрөөк урушабы же атаңар көбүрөөк урушабы? Апам урушабы? Сенчи Бекбол? Мындай кинолорго тартылуу же болбосо дагы бир ырдоо жөнүндө кастингтерге сунуштар түшүп калса, кандай карайсыздар ага? Жакшы, бала менен сүйлөшүп, эгерде бала өзү макул болуп, өзү ответственность алып, ошол нерсеге, мындай кичинекей балдар менен деле чоң адамдардай сүйлөшкөнгө аракет кылам. Булар макул болсо, колдойбуз. Колдойсуздар, негизи эле азыр ушул убакка чейин ушундай сунуштар түшкөн учурлар болдубу? Бир сунуш түшкөн жок, бирок бир кастингке чакыруу болду. Анан ал кастингке барып, эме кылып, аткарып, аракет кылып көрүштү. Ушинтип, эси көрүп, эгерде өздөрүнө жакса, катышканга уруксат беребиз, колдойбуз. Эң жакшы. Мен байкап отурушумча, булар жашоодо аябай кандай созулган эле балдар экен, анан TikTok'то эле аябай мындай орусча айтканда шустрый деп коет го, ошол мимикаларды кайдан алышат? Мимикалар өздөрү негизи булар мындай жоош, негизи үйдө серьезный эле жүрүшөт, спокойный, бирок бир көргөн адамга мындай сразу ачыла албайт да. Мисалы кичинекей эмир ачылат, чоң ушундай, бир 2-3 күн көрүп калган адамга ошондой эле жана TikTok'тогудай эле жүрөт да үйдө негизи. Бизди шылдыңдайт, бизди туурайт, биздин бир эмелерибизди, туура эмес кылган нерселерибизди кайталап, бизди шылдыңдап, мындай эмеси пародист аябай прям окшоштуруп турайт. Үйдө деген ким апага көп жардам берет? Сен апага жардам бересиңби? Бекбол неге жардам бербейсиң? Мен деле жардам берем. Жардам бересиңби? Эмне кылып жардам бересиңер? Кийимдерди алып келип. Кийимдерди алып келесиңерби? Ай азаматтар, сен кайсыларды ырдаганда жакшы көрөсүң? Мен сууларга суктанам. Азамат, бизге ырдап берчи гана угайлы. Сууларга суктанууга, сууларга. Мен деле азым мен. Сууларга суктанууга.
Sularga suktанууга акым бар. Шектенбешин көгүлүндү жакында, шейлектешинен дагы жакында. Sularga suktанууга акым бар. Шектенбешин көгүлүндү жакында, шейлектешинен дагы жакында. Sularga suктанууга акым бар. Азамат. Эмир деген Азамат жаш ырчы турбайбы? Чоңойгондо да ырчы болосуңбу? Ырчы болбойм. Ким болосуң? Ким болосуң? Атам. Ата болосуңбу? А сенчи Эмир ырдаганды жакшы көрөсүңбү? Ооба. Кандай ырларды ырдайсың? Мен билбейм. Унутуп калдыңбы? Эмир, Бекбол, айтсаңар да, силер үйдө кимди жакшы көрөсүңөр? Атам. Атам жакшы көрөсүңбү? Неси жакшы көрөсүң? Бет. Бетин? Атасы аябай сулуу окшойт анда, э? Бетин жакшы көрөсүң. Эмир, сенчи кимди жакшы көрөсүң? Апам жакшы көрөсүңбү? Үйдө силер менен үйдө ким ойнойт? Эч ким ойнойбу силер менен? Кайсы ат жазаган TikTokко киргизген видеоңорду жакшы көрөсүңөр? Кызыл Раушан жагабы? Розой тербеткен биялаңы, жатунов сүйген ол гүлдер кыял әні. Ал менің сүйген аруым Кызыл Раушан. Эмир, сагачы? Мага Кайсы жагат дейсиң? жана дипломат. TikToктогу эң жакшы көргөн видеоң кайсы? Sularga suktанууга акым бар. Жакшы экен, э? TikToктогу катталуучуларды дагы өркүндөтүп көбөйтөлү, TikTok менен дагы иштешели деген алдыда пландарыңыздар барбы? Бар. Буюрса жакшы жерлерден тартып, мындай эме кылып, аракет кылайлы деп ойлонобуз өзүбүзчө. Негизи бүт балдардын каалоосу менен да, мен видео тартарда дагы сен азыр тартасың дебейм эле, мисалы тартайлыбы же тартпайсыңбы? Эси мисалы чарчап тартпайм десе тартпайбыз. Артыман өстөрү чуркашып тартабыз дегенде ошондо тартканда жакшы болот да видеолордачы. Негизи эси ушу эме кылсак, жакшы жерлерден тартабыз деп эгерде өздөрү макулдугун берсе тартабыз буюрса. Биринчи жана көп видеолордо миллиондон ашык просмотрлар болгондо, көрүүчүлөр болгондо кандай реакция болду? Балдарга айттыңыздарбы ал тууралуу? Негизи ар бир видеонун лайктарын айтып турабыз, монча болду, ушунча жүрөктөрдү базышыптыр деп сүйүнүшөт, карашып өздөрү деле. Бекбол, Эмир, силерди дегенчи азыр телевизордон элдер көрөт да телефондончу. Аларга кандай каалоо тилек айтасыңар? Достор, мен силерди жакшы көрөм. Азамат балдар турбайбы, э? Анда эмесе биз эфирибиз жыйынтыкталып калды. Биздин аудиторияга өзүңүздүн саламыңызды жолдосоңуз болот. Бүт бардыгына негизи ден соолук, эч ким оорубасын, бардыгы үй бүлөсү менен баарды бактылуу болсун. Ошо биздин балдарды колдогон бүт бардыгына рахмат. Ар бир каалоо тилектериңерди окуп аябай сүйүнөбүз. Келип бергениңиздер үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Силерге да рахмат.